Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Мен бүгүн бияка чыккан себеби, мен ушу сөзүмдү депутаттар айта берет, депутаттар сүйлөй берет деп бир топ ушул чиновниктер, орто звенодогу чиновниктер эл кайрылып атканда элге айтып, бирок ошол эле учурда ошол чиновниктер нактадан ошол чиновниктер көп нерсени чече турган чиновниктер да. Анткени именно алардын эксперттик талдоосунун алкагында, алардын маалыматынын алкагында биздин жетекчилер чечимдерди кабыл алат. Тилекке каршы ушул нерсени мына дагы көп кайталанганга байланыштуу мен бир эле кечээ күнкү болгон факты жөнүндө сиздерге мындай маалымат берип, жана ошондой эле төрагага айтып, анан биздин Алмаз Акунжановго дагы бул боюнча тийиштүү чараларды көрүп бериңиз деп айтат элем. Сөз президенттин указынын алкагында башталат. Билесиздер, биздин ушул президентибиз 31 декабрда 24-жылы указ кабыл алат. Бул жанагы армян жана башка мамлекеттин жүргөн унаалар боюнча. Туура, алар өтө убагында учурунда тийиштүү иш-чаралар көрмөнгө байланыштуу көбөйүп кетти, 30 миңге жетип, эми ар бир 30 миңде канча үй бүлө бар? Анын бир 100 миң тегерегиндеги маселе да. 100 миң адамдын тегерегиндеги маселе. Аларга туура түшүнүп, биздин президентибиз указ кабыл алып, тийиштүү тапшырмаларды берип, Камчыбек Кылычбаев өзү бардыгын көзөмөлгө алып, тапшырмаларды берип атып. Ошол жерден мына рабочий группа түзүлөт. Рабочий группа бардыгын иликтеп, алыктап, бизге маалыматты бересиңер, ошонун алкагында биз чечим кабыл алабыз деп айтат. Рабочий группага указдын алкагында 2 ай мөөнөт берилет. 1 мартта алар толук түрдө ишин бүтүрүш керек эле. Тилекке каршы 1 мартта бүтпөйт, 1 ай кечиктирип бүтүрөт. Бирок ал указ срок бүтө электе. Сиздер көп ушул жерде депутаттар сиздер кайрылдыңыздар, сиздерге элдер кайрылды, ыйлап атты, айтып атты. Биз дагы өзүбүздүн жанагы депутаттар менен, алар менен ошо рабочий группа менен совещание өткөздүк. Жыйын өткөздүк. 31 январда, мындайча айтканда указ чыккандан кийин 1 айдан кийин. 1 айдан кийин биз айттык, рабочий группа силерден дайын жок го, иштеп атасыңарбы? Силерден мына болгону бир кыска эле мөөнөт калды. 1 ай калды. Десек, жок, биз жетишебиз 1 мартта чыгарабыз деди. Макул, биз анда элге азыр айтабыз, бизге эл кайрылып атат. 1 мартта күчүнө кирет экен деп. Макул деп алдады. Бирок 1 мартта чыккан жок. Андан кийин кайра жана акчасы 100 миң болуп кетиптир. Жөнөкөй эл көтөрө албайт экен. Чечип берип коюңуздар, түшүрүп берип коюңуздар деп бир эмес 3 жолу кат жазган. Мына 3 жолу кат жазып кайрылып атам. Карап берип койсоңуздар, жок дегенде жетекчиге жеткизип коюңуздарчы. Туура эмес болуп атат. Анткени бир ошол президенттин указына сүйүнгөн адамдар 1 айда кайра тескерисинче ар кандай жаман нерсе өтө баштады. Нааразычылыкка өтө баштады, жаман сөздөргө өтө баштады. Биз бул жакта президент кылган жакшы нерсени кайра жокко чыгарып, жаманга чыгарып атпайбызбы? Койсоңор деп мен өзүм дагы ошол рабочий группанын жетекчисине чалдым. Замминистр экономики. Унаанын жетекчисине чалдым. Экөө тең макул түшүрөбүз, туура айтасыз. Чындап эле бир 15 миң сом айырмасы эмне чечет эле 15 миң сом? 15 миң сом эчтеке чечпейт. Келиңиздер чындап эле ушул элди колдоп коелу деп макул дешет дагы, бирок ошол өкмөттө администрация президентте да эксперт деген чечет, ошого айтып коюңузчу дейт. Ага да чалам. Ага да чалып айтам, бул жерде президенттин алкагында, указдын алкагында жакшы аягына чейин чыгарып коелу, элди колдоп коелу. Анда макул дешет. Бирок андай эмес, кайра эле 100 миң бойдон, алдаган бойдон, туура эмес маалыматты жеткизген бойдон чыгарып калышат. Мына эми азыр Кудайга шүгүр, Камчыбек Кылычбаев кечээ кабыл алып, баасы түшөт деп атат. Бирок ошону элди кыйнабай эле, алдын ала эле айтып элек, эми обязательно барып Камчыбек Кылычбаевга жолугуп, ошол жактан маалыматты берип, ал кишинин да канча убактысын алганга алыш керек беле? Анын бардыгын атайын рабочий группа эмне үчүн түзүлдү эле? Ушул маселелерди чечиш үчүн түзүлдү эле да. Эми азыр дагы кайра бул эле токтомду кайра өзгөртөт. Мына кече кабыл алган 31 мартта кабыл алган токтомду кайра өзгөртөт.
Өзгөрткөндө дагы бир 2 маселе калып кетти. Аны дагы билбейм, айттыбы кече айткан жокму, мен бүгүн бирок бияктан суранып дагы айтып коеюн. Ошол чиновниктерге, ортодогу жанагы оюн кылган чиновниктерге. Эл дагы деле сурап атат. Макул, алар түшүнүп атабыз аларды. Убагында алып калган. Эми базарда сатып атсалар, анча-мынчасын мыйзамды билбейт экен, баары сатып алган да, аларда эмне күнөө? Болгондо дагы эң карапайым эл ошол жерде. Күнүмдүк өзүнүн жашоосун багып аткан ошол таксисттер. Акчасы болсо ошол машинени алмак беле, акчасы жок, наоборот, арзан машинеде ошол машинени алып алгандар. Эми аларга биз азыр чектөө киргизип койдук да. Бир эле жолу оформить этесиң, башка оформить этпейсиң, анан оформить эткен адам гана айдайт депчи. Эми бир семьяда атасы айдайт экен, баласы айдайт экен, кечинде атасы таксовать этет, эртең менен баласы таксовать этет экен. А эми берип атсак, ошол жерге особый неме деген бар, техпаспортто. Особый заметки деген. Особый заметке киргизип койсундар членов семьи, и все, маселе чечилет ошо менен. Маселе чечилет, пожалуйста, жүрө берсин ал үй бүлө. Ансы деле запрет коюп атабыз. Эми 100 000 сом жана 50 000 сомго түшүрдү, бирок 100 000 сому жана кубу чоң машинелер калды да. Аны деле төлөгөнгө рассрочка берип койсо эчтеке болбойт да. Көп деле акча эмес. 50 000 азыр төлөсүн, 50 000 кийин төлөсүн. Биротоло эртең мына токтом кабыл алат деп атат, мен мажбур болуп атам бияка чыгып сүйлөгөнгөчү. Анткени кат жазсаң ооба дейт. Телефон чалсаң ооба дейт, бирок кайра эле алдап коюп, туура эмес өзүнүн маалыматтарын, туура эмес маалымат жеткирип, туура эмес чечимдер кабыл алып, мына элдин кыжырын келтирип атышат. Бир жакшынакай ишти кайра тескери кылып, туура эмес маалыматка айлантып коюп атышат. Ошого байланыштуу. Мына айтып аткан рассрочканы жанагы бир владелец өзүнө оформить этсе, өзү эле эмес, ошол үй бүлөсү менен чогуу айдаганга мүмкүнчүлүк. Анан жана бул машина эми чирип биякта жок болуп кетпесин, бирок кийин башка сыртка чыгарып, ошол алып келген мамлекетке кайра чыгарып сатып бергенге да мүмкүнчүлүк берип коелучу. Азыр аны дагы биз запрет кылып койгонбуз да. Зачем Кыргызстанда сатпай эле койсун, макул, туура кайра эле баягы базар вокзал болуп кетпесин деп. Но башка мамлекетке сыртка чыгарып сатканга дагы мүмкүнчүлүктү берип коелу. Ушул 3 нерсени камтып жана айтып кетет элем. Бул жерде эми бул болгону бул причина эле. Мен бир факт эле айтып атам да. Тилекке каршы биздин урматтуу депутаттар, биз көп учурларда маселени козгогондо депутаттар айта берет, депутаттар сүйлөй берет деген туура эмес. Депутаттарды эл шайлайт, депутаттар түздөн-түз ошол элдин көйгөйүн көтөрөт, туура маалымат ошол депутаттардан чыгат деп айтат элем. Ошону президенттин өкүлү жана ошондой эле урматтуу төрага сизге да кайрылып кетет элем. Ушул маселелер боюнча атайын тийиштүү протоколдук тапшырмаларда берип койсоңуз, анткени башка айла жок, ушул только протокол тапшырма аркылуу гана үнүбүздү жеткизе тургандай акыбалда калып калдык. Рахмат.